Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын ардактуу подписчиктери, урматтуу достор, урматтуу эже карындаштар. Бүгүнкү видеодо биз сиздер менен дүйнөнү компьютер менен багындырган 4 жыл бою дүйнөнүн эң бай адамы болуп турган Билл Гейтстен бизнес насааттарын угабыз. Анда эмесе баштадык достор. Биринчи кеңеш: конкуренттерди ар дайым изилдеп тургула, иштерин анализ кылып көз салып тургула. Экинчи кеңеш: чечкиндүү болгула. Эң биринчи жаман жаңылыктарды сурагыла, андан кийин гана жакшы жаңылыктарды сурагыла. Билл Гейтстин ой боюнча, ишкер адам ишинде эң жаман жаңылыктарды уга турган болсо, анда аны эр жүрөктүүлүк менен кабыл алып, өзүн кармап, оор басырыктуу болуш керек. Ошондой адамдар гана иштериндеги кыйынчылыктарды жеңип кете алышат. Комнатага кирип алып, жинденип ар кимге бакыруунун кереги жок. Үчүнчү кеңеш: келечек интернет менен болот. Интернетке ориентир алгыла. Кандай гана иш баштабагыла, интернетке муктаж болосуңар. Ооба достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, муну биз дагы көрүп жатабыз. Кандай гана иш болбосун, азыр биз интернет менен иштешип калдык. Маалымат алсаң дагы интернет, реклама берсең дагы интернет. Кыскача айтканда, иштерибизге жакшы эле жардам берип жатат. Бирок ошол эле учурда убакытты туура пайдаланбасак, интернеттен керексиз, маанисиз видеолорду дагы көрүп, уттуруп дагы жатабыз. Ошондуктан интернетти туура пайдаланалы. Төртүнчү кеңеш: ийгиликке жеткенден кийин өзүңүздү жоготуп койбоңуз. Акча түшүп жатат деп көңүлү ток кылып отуруп албаңыз. Эсиңизде болсун, кандай гана ишти аткарбаңыз, токтоп калбай, дагы да жаңы ийгиликтерге жетишиңиз. Себеби сиздин конкурентиңиз бар. Сиз токтоп калсаңыз, алар сизден өтүп кетет. Натыйжада сиз банкрот болушуңуз мүмкүн. Бешинчи кеңеш: колуңуз астында иштеп жаткан ишчилерге болушунча жакшы шарттарды түзүп бериңиз. Бул үчүн алар сизге ыраазы болушуп, эффективдүү иштешет. Мындай кадамдар сизди жакшы натыйжаларга жеткирет. Алтынчы кеңеш: бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырбаңыз. Эгерде аны бүгүн бүтүрө алсаңыз, анда сөзсүз актарыңыз. Жетинчи кеңеш: өзүңүзгө жогору баа берип албаңыз. Бир ишти чечим кабыл алган соң, ага кайрадан критика менен карап чыгыңыз. Балким катасы чыгып калат. Сегизинчи кеңеш: жаңы технологиялар менен иштешкенди үйрөнүңүз. Дүйнө өнүгүп жатат. Жаңы технологиялар жеңишти камсыздап берет. Тогузунчу кеңеш: көпчүлүк эмне кылса, ошолор менен агып жүрө бербеңиз. Көпчүлүк туура эмес багытта болуусу мүмкүн. Сиздин болсо, өзүңүздүн жеке ишиңиз, жеке принцибиңиз болсун. Мисал үчүн, көпчүлүк юрист болсо, сиз дагы юрист болом деп аракет кылбаңыз. 10-чу кеңеш: бул жашоодо акыйкат жок. Буга өзүңүздү көнүктүрүңүз. Жашоо сизди аябайт. Реалдуу жашоо менен жашаңыз. Акыйкатсыз мамилеге туш болсоңуз, ага жүрөгүңүз оорубасын. 11-чи кеңеш: жашоого баары бир. Жашоо сиздин өзүңүзгө жогору баа берип, өзүңүз тууралуу жакшы ойдо экендигиңизге көңүл бурбайт. Ага баары бир. Жашоо сизден бир эле нерсени талап кылат. Өзүңүзгө ишенүүдөн алдын баштаган ишиңизди бүтүрүүңүздү гана талап кылат. 12-чи кеңеш: сиз мектепти же университетти бүткөндөн кийин эле ишке орношуп, $10,000 кармап, акчалуу болуп калбайсыз. Ал үчүн сиз мээнет кылышыңыз керек. 13-чү кеңеш: сиздин оюңузча, мугалим абдан талаптарды катуу коёбу? Эмнеге жакшы окубайсың деп урушабы? Шашпаңыз, сиз дагы бир иштин башчысы болгондо, мугалим сыяктуу катуу талаптарды коесуз. 14-чү кеңеш: эгерде сиз ийгиликсиз болуп жатсаңыз, анда бул ата-энеңиздин күнөөсү эмес. Ыйлак табаңыз, өзүңүздүн каталардын үстүнөн сабак алыңыз. 15-чи кеңеш: сиз окуган мектеп мыкты лидерлер, ийгиликтүү окуучу же болбосом отличник, ударник, трошник, двошник деп айтканды токтотуп, сиз мектепти аяктадыңыз. Бирок жашоо токтотпойт. Мектеп сыяктуу эле жашоодо да отличник, ударник, трошник, двошник болуп калышыңыз мүмкүн. 17-чи кеңеш: жашоодо мектеп сыяктуу каникулдар болбойт, семестрлер болбойт. Жайкы каникулга чыгып эс алуу жок. Сизге эч ким бери кел деп иш берип койбойт. Изденүү, билим алуу, тынбай аракет кылуу сизди ийгиликке жеткирет. 18-кеңеш: жалкоо адам эч качан ийгиликке жетпейт.
Жашоодон наалган бойдон өлөт. Жашоосун өзгөрткүсү дагы келбейт. Ошондуктан жалкоолуктан алыс болуңуз. Мына достор, бүгүн биз сиздер менен Билл Гейтстен бизнес кеңештерди уктук. Билл Гейтстин канчалык бай адам экенин кыскача айтып берейин сиздерге. Анын 95 миллиард доллар акчасы бар. Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан ушул 3 мамлекетти бириктиргенде дагы ал кишинин байлыгы көп. Урматтуу достор, кайдыгер карабай бул видеого лайк басып коюңуз. Лайк басуу сизге уур болбойт. Болгону бир кнопканы басып коесуз. Андан тышкары биздин каналга подписаться кнопкасын басып коюшуңузду өтүнөбүз. Аны басуу дагы сизге эч кандай оордук жаратпайт. Бул каналда сиз жалаң гана пайдалуу кеңештерди аласыз. Ошондуктан биздин каналга подписаться кнопкасын басып коюңуз. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. There are many paths for cheap, zero CO2 free energy. What we need to do is fund the wild scientists who are looking at the early stages of these problems. Nate Lewis is a scientist at Caltech doing some amazing research. He's trying to turn solar energy into liquid fuel. Recently, I got a chance to visit his lab to learn more about his progress. More energy from the sun hits the Earth in 1 hour than all the energy consumed on our planet in an entire year. The solution is to find a way to store the energy in the sun when it's available. Photosynthesis takes sunlight and stores solar energy in chemical bonds. We should do the same thing, just better, faster, and cheaper than nature ever figured out how to do in order to make a sustainable solar-driven energy system. Making solar fuels would allow you to serve the transportation sectors, aircraft, heavy-duty trucks, and ships, would allow you to get energy to wherever people need it, whenever they want it. What we envision is football field-sized areas. You roll out artificial grass that has this bi-layer or multi-layer high-performance material, and then there's drainage pipes that wick out the fuel, and you store that, or more likely, bring it to a solar fuel refinery. There are many fuels that we could make from the sun, but we don't have the materials in hand to do it. So we need to discover those materials, design them in the computer, bring them to reality by synthesizing them in the laboratory. And if we do all of that, we'll have gotten off the ground. Humans are very, very good at innovation once someone has invented the idea. A lot of people are coming together to care about this issue. As they focus on the need for innovation, I think we will get the increased investment, both government and private. I know that the scientific possibilities are pretty incredible.